Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Муз ТВ каналыбыздын катталуучулары. Мындан мурунку видеодо айтып өттүм эле. Ушундай эгерде там сарай сала турган болсоңуз, мына сарайдын размерлерин силерге айтып көргөзүп берип коеюн. Мисал үчүн мынакей бул жерге жылкылар багып семиртилет. Жылкылар азыр ичкериде тургандыгына байланыштуу мына сырттагы размерлерди айтайын. Мисал үчүн биринчи акырдан баштасак, акыр ушул жерден баштап бул жагына чейин 55 сантиметр чыгат экен. Ушул жерден баштап акырдын бул жагына чейин. Акырдын тереңдиги болсо 30 сантиметрден чыгат экен. Мал мисал үчүн байлангандан кийин мындай ыңгайлуу жеши үчүн алдына мындай кирпичтен төшөлүптүр. Мынакей достор, кирпич мал байланганда жылуураак сыз өтпөш үчүн ушундай байланат экен. Ар бир мына байлануучу малдын орду ушундай труба менен тосулган, курчалган. Ушул жерге малды байлап туруп коет. Азыр размерин айтайын. Ушул жерден баштап бир малдын аралыгы, малдын байлануучу жердин аралыгы ат байласа дагы, букка байласа дагы туугандар 1,20 сантиметрден аралык таштайт экенсиздер. Мына наркы жак болсо адамдын басып жүргөндүгүнө ыңгайлаштырып, мындай чөп алып, чөп салып жүргөнүнө 1 метр аралык калтырат экенсиздер. Бул жерден бул жакка чейин 1 метр болот экен. Сууну дагы ушу акырга мына шлангалар аркылуу куюлуп берилет экен туугандар. Ушуну эле тегерек четин тосуп койсо уже үстүн жылуулап кышкы тамга айланып калат. Полдон баштап мына потолокко чейин 2 метр кылса да болот экен. Себеби 2 метр кылса там кышында жылуулук жакшы берилет экен. Мынакей туугандар, азыр мына полдон баштап мына акырдын бийиктиги 80 сантиметрге чейин болот экен. Ушул жерден баштап мынакей туугандар, 80 сантиметр бийиктикте жайгашкан. Азыр бул жер канча мал ылайык таштырылган көрөлү. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 мал байлай турган кылып бул жазгы сарайды ушинтип салган экен. Андыктан сиздер дагы ушул видео пайдалуу болду деп ойлойм. Ким ушундай жылкыларды мал байлайм деп сарайдын размерлерин караштырып жүргөндөр болсо, бул видеону көрүп сабак алсаңыздар болот. Мына мисал үчүн мал байланып турган жердин акыры канча сантиметр болуш керек дегендерге бул жерден полдон баштап акырдын бийиктиги 70 сантиметр болот экен достор. Мынакей бул мен ойлойм бул кичине болсо дагы, аз-маз болсо дагы пайда алып келет деп мал сарай салып аткан биздин туугандарга. Кийинки берүүдө туугандар ушундай мал сарайга букаларды кантип семиртет, жылкыларды кантип семиртет, ошол боюнча силерге тартып көргөзүп берем. Мынакей туугандар, алысырактан тартып көргөзөйүн. Бул жазгы сарайды. Ушуга эми канча расходдор кетет, ал боюнча дагы силерге видео чыгарып беребиз туугандар. Бүгүнкү көргөзүүнү мен замир силерге тартып көргөзүп бердим. Сарайдын размерин. Андыктан туугандар, саламатта калыңыздар. Эмнелерди дагы тартып көргөзүп берели, комментарийге өзүңүздүн ой пикириңизди жазсаңыздар болот туугандар. Саламатта калыңыздар.